ушундай кадырман теле көрүүчү. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде экинчи коногубуз дагы бар. Кандай конок деп турган болсоңуз, анда кезектеги конок менен сиздерди тааныштырайын. Нуржигит Матанов, аэродизайнер жана декоратор. Эми эгерде кадырман теле көрүүчү аэродизайнер деген өзү эмне, декоратор эмне жумуш аткарат деп жаткан болсоңуз, анда бүгүнкү коноктон жооп алып берүүгө биз аракет жасайбыз. Кош келиптирсиз, Нуржигит мырза. Саламатсыздарбы, кутматтарыңыздар менен. Рахмат сизге дагы. Анан ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип бергендигиңиз үчүн. Эми биринчи суроо ошол аэродизайн деген өзү эмне? Саламатсыздар, дагы бир жолу мен биринчи аэродизайнер кимдигинен астын мен өзүмө бир тааныштырып өтөйүн да. Менин атым Нуржигит, өзүм үй бүлөлүүмүн, 31 жаштамын, Ош шаарында төрөлүп өскөнмүн. Кесибим боюнча врач-стоматологмун. Анан азыр бирок по специальности иштебей, ошондой декоратор тармагында жумуш алып барам уже 14 жылдан бери. Быйыл уже кантип бул тармакка өтүп кетти, болгондо дагы 14 жылдан өтүп кетти да? 14 жылдан ашып, быйыл уже 15 жыл кетип атат да, уже быйыл ушул декор сферасында иштеп жүргөнгө. Эмне себеп болуп өтүп кеттиңиз бул тармакка? Мен, как обычно эле, как все студенты, окуп жүргөндө, студент болуп жүргөндө, магазин иштетип жүрүм да. Ошо магазин иштетип жүрүп эле, анан ошо студент болуп жүрүп, иштеп жүрүп, окууга барам, келем ишке ошентип жүрүп, анан кийин ушул сфера көбүрөөк кызык болуп кетти да мен үчүн. Ошол единственный мында Кыргызстан боюнча, мына айрыкча кыргыздардан биринчилерден болуп ушул сферада иштеп чыккан адамдардын катарындамын да. Ошентип айтсам жаңылышпайм. Жакшы экен. Эми жанагы сурооңузга аэродизайн деген ким деп атат. Аэродизайн деген бул воздушный дизайнер деп айтылат да. Абадан кооздук жасаган адамды ошо аэродизайнер деп айтылат да. Шар менен, шарлар менен, кадимкидей воздушный шарлар менен баягы бир нерселерди жасаганда ошону аэродизайнер деп айтылат. Урматтуу теле көрүүчү, эгерде сиз той марекелерде өзгөчө болуп, буралып, бир жаныбарлардын же болбосо бир кызыктуу шарларды көргөн болсоңуздар, Нуржигит мырзалар жасайт экен. Да, вот ошондой. Анан эми андан сырткары дагы ошол декоратор дагы экенсиз да. Кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр, эмнелер колдонулат, кайсыл учурларда сизге кайрылышат? Биздин сфера вот ушунчалык чоң да. Анан биздин Кыргызстанда бул сфера эми эле өнүгүп келатат да. Эми өнүгүп, жакшы бутуна туруп акырынан келатат. Мисалы үчүн, илгерки кинолорду көрсөңүз, зарубежный фильмдерди көрсөңүз, ошол жактарда эле шариктерди көтөрүп жүрүшөт, же болбосо баягыдай бир нерселерди, тойлорду жакшына кылып кооздуктарды жасап жүрүшөт да. Ошол нерселер бизде Кыргызстанда азыр эми аябай өнүгүп, жакшы болуп келатат да. Вот ошол нерселерди баягы биринчилерден болуп алып келгенбиз дедим го. Вот ошол 14 жыл мурун жаңы баштап атканда bunday sfera жөнүндө өзү түшүнүк жок эле да. Түшүнүк жок эле, адамдар билбейт эле да. Вот азыр эми аябай актуалдуу болуп кетти. Биздин сфера керектүү жерлерде адам төрөлгөндөн баштап өлгө чейинки неменин ошо биздин иш аткарат да. Мисалга келтирейин. Мисалы адам боюнда болгондо азыр бизде не болуп калган? Эң популярный гендер пати пайда болгон да. Ошо гендер патини отмечать этишет. А если аман эсен ошо лялечка төрөлгөндөн кийин сразу роддомдон красивая встреча с роддома болот. Анан роддомду чыгарып келгенден кийин эле жентек тою болот. Же болбосо 40 күн өткөндөн кийин 40-ын чыгарыш керек болот. Ошо 40-ын оформленияларды заказ кылышат. Анан 40 өткөндөн кийин уже жентек той, кийин түшө той. Анан бир жыл, 2 жыл болду деп день рождениясы ар жыл сайын болуп тура бере турган нерсе да. Ошого биздин сферада мындай ограничение жок да. Анан ачылыштар ар кандай баягы жол ушу кечелери, даже баягы армияга кетип атканда деле узатышат, проводы деп баягы армиядан дембили болгондо дембили болду деп ошого дагы бир нерселерди заказ кылышат да. Просто көпчүлүгү билишпейт. Ушул сферада биз өзүбүз иштеген үчүн бул нерсени биз билебиз да. Анан жанагы тойлор биздин кыргыздарда жакшы көрүшөт да. Любой тойлордо оформление кыласыз, баягы фотозоналарды, ар кандай ресторандардын ичтерин украшение кылып, оформленияларды кылып, баягы чоң стадиондорду оформление кылып, ушинтип дагы иштегенбиз да. Биздин баягы Ош шаарында иштегем көбүнчө. Ош, Жалал абад, Баткенде ошол жактагы эң чоң мероприятиялардын бүт баарын мен алып барчу элем да. Ошол сферанын ичинде. Мына ошол кооздукту жаратууда көп
нерселер менен иштеткенсиздер. Конечно, да. Бир эле шаар менен эмес, Бир эле шаар эмес, биздики көпчүлүгү ойлошот да, бир эле шаар менен шаарды үйлөп коелу, баягы день рожденияга деп ойлошот да, на самом деле андай эмес да. Анан бул дагы өтө чоң, баягы кайсы сфера болсо дагы өздөрүнчө бөлүнүп кетет го ичинде. Мисалы үчүн ошол эле врачтардын сферасы, терапевти отдельно, кардиологу отдельно, хирург отдельно. Вот бул сферада дагы вот ошондой да. Мына азыр көзүңүздөн көрүп турган нерсе, мына ШДМ шаар деп айтылат да. Мына шаарлардын дагы түрлөрү бар, миллион названиялар бар, түрлөрү бар. Вот ошондой эле буларкы да бөлүнүп кете берет да. Ушундай шаарлар менен твистинг деген иштеген, вот ошондойлор боюнча, гендер пати боюнча отдельно иштегендер, бабл шаарлардын дагы түрлөрү болот, декор схемасынын дагы ошондой түрлөрү болот да, гүлдөрдүн дагы түрлөрү болот. Ошону мына бизди Кыргызстанда азыр биз жалпы эле алып барып эме кылабыз да. Ошол сферада. Декор системасына керектүү оокат-аштын баарын бизден Кыргызстандан таба аласыздарбы же кайсыл бир мамлекеттен атайын алдырып иштейсиздер? Вот смотрите, бул жерде мындай да. Мурун мен жаңы баштап атканда элементарный шаарды үйлөгөнү бизден насосубуз жок эле да. Жанагы машиналардын үйлөй турган, баллондордун желдей турган насос болот го. Вот ошондо мен мындай бут менен кылып туруп, ошентип желдечү элем. Азыр Кудайга шүгүр, бүт бардыгы бар да. Еще бизде доступно бүт бардыгы. Мына Кыргызстандын өзүнө деле сатып калган. А если жок товарларды, но Кытайдан заказ кылып жатсам, Россиядан заказ кыласың, уже ал нерсе проблема болбой калды да. Ушунчалык өнүктү азыр ушул сфера. Анан ушул сферада еще плюс мына адамдарды уже үйрөтүп дагы келатабыз да ушул немегечи. Кыргызстан боюнча бул жагы сүлүктүдөн баштап, бул жагы кара колго чейин бизде азыр чоң команда менен иштейбиз да. Демек, айылда туруп дагы мына ушундай декорация жасаганды, шаарлар менен иштөөнү айылда туруп дагы үйрөнүп алып, ошол өзүбүздүн айылыбызга жасаса болот экен да. Конечно, ошондой кылса болот. Мен мисалы үчүн ошо 14 жылда иштедим дедим го, 14 жылдын ичинде мына былтырлар эле мен ошо онлайндагы үйрөтүп, мындай офлайндагы үйрөтүп, мына суроо талап аябай көп да биздин жумушка. А бирок мындай ойлоп көрсөң, эч ким үйрөтпөйт экен да бул сферанычы. Эч ким үйрөтпөйт. Вот чындыгында эч ким үйрөтпөйт. Анан көбүнчөсү эле мына башка улуттун немелери иштеп келишет да. Аларга каршы эмеспиз. Бирок мындай оңой жумушту кыргыздар дагы алып кетсе деп анан бир онлайн кылып үйрөтүп көрдүк да. Онлайн үйрөтүп көрсөк, көп адам үйрөнүп кетти да. Анан кийин жакшы мындай отзывдар калтырып, көп адамдарга мындай өзүнүн ишин таап кеткенин дагы жакшы эле себепчи болдук. Мисалы үчүн азыр Ош тарапта иштедим дедим го, Ош тараптагы 99% азыркы оформитель декораторлор бүт бар. Мен мындайча айтканда бизде айтмаса шакирт деп коет да. Ошол жакта менин шакирттерим мына Ош тараптагы айрыкча Ош, Жалал Абад, Баткенден 99% менден чыккан ошол менин окуучуларым. Анан азыр Кыргызстанда менде бизнес сферада мындай жүргөндө только жакшылыктын үстүнө жүрөсүң да. Только жакшылыктын үстүнө жүрөсүң. Менде мындай случайлар аябай көп болду. Аял кишилер көбүнчөсү баягы декретте отурганда, же болбосо үйдө отуруп калганда баягыдай мындай депрессияга түшүп кетет экен да, көрсөчү аялдарчы. Анан ушул бизнес сферага кирип, аралашып, өздөрүнүн чоң ишканаларын ачышып, машиналарды алышып, бир жылдын ичинде магазиндерди ачышып, аябай эле жакшы бутка туруп кетишти. Андай отзывдар мага күндө эле келет да. Вот действительно бул биздин факт да. Биздин сферага көп деле акылдын кереги жок. Просто мына техникасын эле билип алсаң, вот ошол нерсе менен ишиңди алып кетсең боло берет да. Азыр мисалы үчүн Кыргызстан боюнча бүт бар жерде любой эле магазиндер бар. Анан ошол эле жерлерде оформитель декораторлор жетишпейт да биздин Кыргызстанда чындыгында. Азыр кайсы ресторанга барсаңыз, толуу адамдар болот. Даже мындай случайлар да болду. Жана Кыргызстанда мына аялдарды колдоо деген программалар бар экен да, соц программалар бар экен. Ошолорго биздин окуучулар катышып, ошо биздин сферадан бизден окуп кетишип туруп, вот ошол сертификатты алып барып, ошолордун баягы немесин толтуруп, бизнес идеяны, долбоорлорду утушуп, аябай сонун ийгиликтери жаратып келип атышат да. Вот ошондой нерсеге азыр мына жаңы үйрөнүп келаткандарга аябай чоң шанстар болуп, ошондой кылып келатабыз азыр. Демек, үйдө отурган айымдар үчүн жакшы жумуш экен. Конечно, да. Үйдө отурган аялдарга көбүнчөсү мындай болот. Биринчи аялдар үйрөнүшөт, анан кийин эле общий семейный иштеп кетишет да. Кээ биртерки мындай болгон случайлар да көп. Күйөөлөрү военный, өкмөт ишинде иштешет. Анан алар ар жактарга неме жүрө беришет го, баягыдай ротация постоянно болуп турат да. Кайсыл жакка көчүп барса, вот ошол жакта ишин улантып кете беришет да. Күйөөсү кайсыл жакка жумушун улантса, вот аялы декоратор болуп ошол жактарда кызматын кылып жүрөт. Ал үчүн бизге көп вложение требовать этилбейт. Биздин ишибиздин жакшы жерини
мына эң чоң вложениябыз мынау көзүңүздөр көрүп турган эле насос, который стоит 150 сом. 150 сом турат ушул насос. Вот ушул нерсе менен эле ошо иш баштап кетсе болот да. Мындай минимальный вложение менен. Вот если адамдар желаниясы боло турган болсо, мынау шарлардын баалары арзан эле турат. А бирок мындай жасалып кетсең, биз товар сатпайбыз, биз услугабызды сатабыз да. А услуга бул дүйнө жүзүндөгү эң маржинальный бизнестердин катарында бул 4-чү орунда турат экен да. Услуга көрсөтүп байк сатып калган. Ишиң адал иш, бирөөнү алдабайсың, аркаңан адам жаздырбайсың. Иштедің, ақчаңды алдың, қызматын қылдың, кетіп бердің. Только той аштарда, қызматтарда жүресің. Анан ушу сизден айылда отура алып эле окуп билим алып болгондо дагы аралыктан эле, онлайн эле окуп, телефондон эле сабактарды көрүп, жакшы декорацияларды жасап, үйүндө балдарын карап отуруп эле буйртмаларды алып, акчалар таап отурду. Мен дагы окугум келип кетти. Хотя бы жок дегенде бир нерсени жасаганды шарларды койбойсузбу? Мен азыр үйрөтөйүн. Бизде ошол шарлардын эң оңой түрлөрү мына буларды мына ШДМ шар деп коет да. Бул шар для моделирования, ШДМ деп айтылат да, шар для моделирования. Эң оңой айтылышы бул колбаса шар деп коет да биздикилерчи. Вот ушулардан деле биз ошо жаңы иштеп баштаганда аябай жакшы иштедик да. Вот ушул эле шариктерденчи. Элестетиңиз, нон бир пачкасы 250 сом турат да. 250 ушундай турат. Ичинде 200 штук бар. Анан ошондо бирөөсүн басып ошо 1 сом бир нерседен айланып калат да, бир штугучу. Вот ошодан азыр бир цветочек жасап көрөлү да. Так. Эми ала тоянтына барганда аябай гүлдөрдү саткан бир учур болду эле, ошондой гүл жасайт. Вот ошолордун бүт бардыгы ошо менден чыккандардан кийин жасашкан да, бүт бардыгы. Мурун жок эле ошол нерселерчи. Мен биринчи жолу баштап атканда мен именно ушундайлар менен баштаганмын да. Анан ошондо мына бардыгы көрүштү. Кийин бизде баштаганда биздин бул жактагы соседибиз дагы шар менен иштеп, бул жагы дагы иштеп, тушубуз дагы ошолор менен иштеп, ошо бүт бардыгы ушундай болуп кетишкен да. Бизнеси, пайдалуу бизнес. Пайдалуу бизнес. Биздикин айтылышы өзү ушундай да, деньги из воздуха называется да. Абадан акча жасоо деп. Кантишибиз керек? Так, муну мынанын учуна киргизип туруп, так, ушуну киргизип туруп, мындай кылып үйлөйбүз. Бат-баттан үйлөп туруп, узун тартып туруп неме кылабыз. Болбой жатат. Айнек болду да? Ооба. Анан экен алам эми. Бираз жерин чыгарасыз, мындай эластичный болуп калыш керек да, мындай бираз эле. Болдубу? Болот. Учун байлап коесуз. Бул жагын байлап коесуз. Жарып салбайбы азыр шар? Шар жарылса ыргытып өтүп туруп башкасын кыла бересиз да. Так, учун байлайсыз бири-бирине. Бул экөөнү байлаш керек да? Так, учун байладыңыз, эми мындай ортодон экиге бөлөсүз дагы. Экиге бөлдүңүз. Мына жерин бурайсыз да, бөлгөндөн кийин бурап туруп. Мынтип бурайын ба? Ооба. Мынтип керек экен. Ооба. Так, анан буну мындай 3 мындай кылып бөлүп алабыз азыр. Мындай кылсаңыз тегиз болуш керек да. Анан бул жеринде туруп бирөөсүн сыртка, бирөөсүн ичкерге кылып туруп, 3 мындай кылып бөлүп алабыз, колбаса кылыпчы. Ушундан бөлүңүз. Мына жерден колуңузга мынтип кармап алсаңыз, ошондо чыгып кетпей турат. Берки жагычы. Так. Эми буну мындай кыласыз. Ушундай кылып туруп, мына бул жагынан кармаңыз, анан бул жагынан кармаңыз. Сиз кармап көрсөтөңүз, кыйчылдатып алга калды. Мына жагынан бир кармаңыз, бул жагынан да кармаңыз, бул жагынан да кармаңыз. Бир басасыз. Катуу эле басыңыз. Басыңыз. Басылат. Бардыгын бир линияга алып келишиңиз керек дагы. Бурап койсоңуз бүттү. Так. Азыр эми стебелин үйлөйбүз да. Мынакей көрүүчүлөр.
сонун гүл жасап койдук. Так, ошону мен айтам да, мисалы үчүн адамдар эртеден кечке баягы жанагыдай торт бышырып, жосун пирожки бышырышып, эртеден кечке аны ачып неме кылышат да, анан көрөп ошолорго сунуштайт элем да, жосун үйдө көп эле отургандарга да. Вот ушинтип эле шаардан алдың, ушинтип эле жасап койсоң, жасап туруп эле, жасап эле саттың да. Арзан да. Анан буну 5 штугун 50 сомдон сатылат да. Вот ошондо 3 сом расход болду. 50 сомдон. А мисалы үчүн пирожкилерди кылганда канча сом расход болот, убактың кетет, кечке жасайсың аны. Анан көрүп ушундай кылсаң оңоюраак болот да. Вот ушул нерсени менде үйрөнгөн окуучулар түшүнүп алып, азыр өлө мындай жакшы кирешелерге чыгып жатышат да, действительно. Гүлүңүз үчүн рахмат. Мынакей сонун гүл жасалат экен. Сиз өзүңүз айткандай эле шаардын түрү толтура экен. Шаардын түрү толтура. Толтура түрүн алып эле сонун нерселерди жасап кирешеге чыксак болот экен. Нуржигит мырза айткандай, бизде айымдарда бар да, үйдө отуруп акча табат десе эле сөзсүз түрдө кондитер болуш керек, блогер болуш керек, жасап үйдө отуруп алып, шириндиктерди жасап анан акча табат деп көбүбүз түшүнөбүз. Көрсө мына ушундай шаарлар менен дагы үйдө отурган болсоңуздар акча тапсаңыздар болот экен, сонун экен. Ооба, вот ушундай адам, шаарлар менен, живой гүлдөр менен, же болбосо баягы искусственный гүлдөр менен, биз баягы искусственный гүлдөр менен да иштейбиз, баягы тканьдар менен оформление кылабыз. Вот любой нерсе менен, вот мынга окшогон нерселерди дагы жасайбыз. Булардын ошо декор системасын бардыгын ушун эмесине жүрөбүз да. Үйрөтүп жүрөбүз, өзүбүз жасап жүрөбүз, заказдарга чыгып жүрөбүз. Азыр баягы тойдун сезону чөй хорошо, бизде еще баягы сезон деген нерсе жок, срок өтүп кетет деген нерсе жок. Көп вложение кылыштын кереги жок. Мисалы заказыңыз түштү. Ошол учурда жасап. Ошол учурда эле мисалы товарыңды заказ кылдың, алдың, заказын жасап бердиң да. Анан баягы арендага помещение алыштын кереги жок. Вот ошентип иштеп жүрөбүз азыр. Үйрөтүп башкаларга дагычы. Жакшы экен. Анан эми мисалы азыр кыз узатууда дагы үйдөн кызын узатса дагы атайын сөйкө салууда. Ооба, сөйкө салуу. Керек болсо сөйкө салууда, үйгө келип сөйкө салган учурда дагы сиздердин кызматыңыздарды колдонуп атышат. Ооба, сөйкө салуу дагы болот. Бадай выходи за меня замуж деп жана предложение кылып неме атат го, вот ошондойго кылышат. Бизге баягы кайсыл жерде мероприятие болсо, вот ошол жерде биздин кызматыбыз ошол жерде да. Той, жакшылык болсо, любой жакшылыктарда, даже жанагыдай похорондорго да заказ кылышат да. Жанагындай баягы ушул менен жаман нерсе учуп кетсин деп туруп баягы акшарларды заказ кылат, анан ошол менен баягы учурасың да. Вот ондай случайларда мына көп адам эме болбогон үчүн баягы иши түшпөгөн үчүн билбейт да. Анан бирок биздин иш болгон үчүн мындайлар биз постоянно эле ушундай услугалар көрсөтүп жүрөбүз да. Эми сизди кайсыл жактан издейбиз? Айтып койсоңуз болот. Биздикин ошол Бишкекте ошол Google'дан эле Нуржигит Матанов деп жазсаңыздар болот. Же болбосо мына интернетте вот аэродизайн KG деп карасаңыздар болот. Же болбосо Затея KG деп ушул жактан карасаңыздар биздердин таап, кааласаңыздар келип үйрөнсөңүздөр болот. Кааласаңыздар келип биз менен кошулуп иштесеңиздер деле болот. Бизге постоянно адамдар керек болуп турат. Постоянно адамдарга жумуш берип турабыз. Вот ушундай болот да бизде, мына Кыргызстан боюнча. Мисалы үчүн кече түнү мага бир заказ түштү, Оштон да. 15 000 сом бир фотозоңон жасаш керек экен да. Аны мен Оштон сразу берип койдум да бир жерге. Ага дагы окуучубузга, ага дагы жакшы болду да. Окутуп эле койбой. Биз заказда беребиз, кээде эмес, биз постоянно эле беребиз. А биздин өзүбүздө мындай чат группа бар да. Анан баягы бир реклама кетиргенде, таргет кетиргенде, бул жерде Кыргызстан боюнча көрсөтөт да. Анан кийин биздин чатта ошондой баарыбыз бири-бирибизге ошондой заказдар передавать этип. Жакшы жери окудуңбу, бар өзүң кардар таап ал деп айткансыздар. Жок, андай жок бизде. Андай жок бизде. Постоянно кайсы айылда болобу, шаарда болобу, канча көп региондордон боло турган болсо, ошончолук бизге жакшы болот да. Мисалы үчүн бир убактымды кетирип Ысык көлгө барып бир свадьба жасагандан көрө ошол жерде свадьбада ошол Ысык көлдө жашаган адамга эле берип койгонубуз бизге да жакшыраак болот да. Ал дагы иштейт, сен дагы иштейсиң, клиентине доволен да. Сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп, регион телеканалынын таңкы регион көрсөтүүсүнө келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Кадырман теле көрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү мына ушун менен соңуна чыгарабыз. Бүгүн бизде конокто аэродизайнер, тагыраагы 15 жылдан бери мына ушул тармакта иштеп келе жаткан, декорация менен алектенген Нуржигит Матанов бүгүн бизде конокто болду. Биз болсо көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда Кызыңар мен Жазыл Кудайбердиева болдум. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.